Kadegi sen varsın mı? Oy enne. Oy kıykırganın kıykırgan. Oo. Bayımşe. Tigi bala çok. Гүлбайрам Мажитова Надырбек Шамырзаев атындагы Ош облустук Куурчак театрында 30 жылдан бери эмгектенет. 30 жылдык өмүрүн театрга арнап, аталган театр ачылгандан тарта жаш көрүүчүлөргө руханий язык тартуулап келе жатат. Берген образдары аркылуу кичинекей көрүүчүгө насаатчы, тарбиячы жана мугалим. Ушул ардактуу кесипти аркалап келе жаткан Гүлбайрам Мажитованын чыгармачылык жолу бала кезинен эле башталган. Окуучулук мезгилде эле ушул актрисалыкка кызыгып, могу кыздар орто мектебинде, Салиевада кыздар орто мектебинде окуганмын. Ошол жерде эле жанагындай маданий иштерге активдүү катышып, ар бир ролдорду өзүм организовать этип, уюштуруп барын классташтарым менен эле. Анан кокустан эле ушул театрда Ташкентке набор болуп атыптыр деп, ошо театральный институтка Островский атындагы набор болуп атыптыр деп ошол жерге келип, Кудай буйруп алып калып, ошол жака өтүп, аякты бүтүп келип, дароо эле Чоң Алай районунун өзүмдүн туулуп өскөн жериме барып, маданият үйүндө директор болуп 2 жылдай иштеп. Мен деген чөп жебейм го. Мен деген сүт ичем. Расиле, күчүк. Сен анан көрө үйүңө барып кожоюнуң берген сүттөн ичип, мен артыман тезинен өтүп бар. Мен сени ошол жактан күтөм, Чоң Алай районунун маданият үйүндө эмгектенип жүрүп, чыгармачылык өнүгүүгө өсүүгө болгон максаттарым Ош облустук Куурчак театрына алып келген деген каарманыбыз. Кадр артында куурчактарга образ берүүдө да, сахнада өзү алып чыккан образдарда да өз ишинин мыктысы. Ар дайым берилген ролду энене жеткире аткарган Гүлбайрам Мажитова балдарга болгон сүйүм Куурчак театрын тандоомо себепчи болгон дейт. Өзүмдүн кичинекейимде эле ошол балалык сезим менен ушундай жаш балдарга болгон сүйүүм артып, ошол мисалы кичинекейимде жыгаштарды ойнотуп, жансыз нерселерди ойнотуп, ошол барып эле ушундай Куурчак театрыны тандоого, кукольный ушул нерсени тандоого алып келди. Ошол кичинемдеги болгон балдарга болгон сүйүүм, өзүмдүн ичимдеги кызыгуум ушул нерсеге, ушул чоң Куурчак театрында иштөөгө, ошол жака барып окуп келүүгө алып келди. Балдардын тилин таап, аларды адамгерчиликке, адеп ахлакка, айкөлдүккө, боорукерликке тарбиялап жаткан Куурчак театрынын жаш муундун руханий жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы чоң. Куурчактарга жан киргизип, бир эле учурда образ берип, куурчактарды колго кармап, алардын кыймыл-аракетин да көзөмөлдөө чоң эмгекти, талыкпаган аракетти талап кылат. Бирок өз ишиңди сүйүп жасаган учурда мунун баары бир гана ырахат тартуулайт дейт каарманыбыз. Спектакль ойноордо бизге эч кандай кыйынчылыгы туулбайт. Себеби дегенде кайсы болсо ар бир нерсеге образ берип, өзүмдүн кесибимди сүйгөн катары, мисалы кээ бирлер ушул кесипке ушунча жыл, мына 31 жыл бизде сезон ачылышы болуп жатат. Ушул спектакль театрды ачкан мезгилде да ушул жерде өзүбүз ачуучулардан өзүбүзбүз. Мына ошол жылдан бери ушул кесипти тандаганыма эч өкүнбөстөн иштеп келемин. Аллага шүгүр десем болот. Андан ары артыбыздан ушул жаш таланттууларды чыгарып атамын. Кийин артымды карасам из калтырбапмын дегендей артыбызда көптөгөн студенттер бар. Ушул кесибимди сүйүп, ошодон бери аркалап келе жатамын. Мына караңчы. Мен мына асманда учуп бараткан жерден менеп туруп бир атып чүрүп койдум. Балам, мунун карачы. Булардын жаны бар окшойт. Гүлбайрам Мажитова актриса катары гана эмес, режиссер катары да өзүнүн эмгектерин көрүүчүлөргө тартуулап келет. Талыкпаган эмгегинин натыйжасында маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси. Бакен Кыдыкеева атындагы сыйлыктын лауреаты өңдү бир канча сыйлыктарды алган. Анын чыгармачылыкка болгон мамилесин, адамдык сапатында кесиптештери жогору балашат. Актриса катары гана иштебестен бир топ спектакльдерди койду режиссер катары. Атасынын баласы деген спектакльді қойшып, бұлар Чоң Алайды қойып келіп іштегі. Қырғызстан түштігінің бір топ жерлерін алып барып келді. Инелік менен Құмырсқа деген спектакльді қойды. Анан ушул өз эмгекчилигиз, анан билимдүү, өзүнүн чыгармачылыгын абдан чоң эмгек менен карайт. Гүлбаранын эми башка актрисалардын, жамааттагы башка
балдарга кыздарга караганда өзгөчөлүгү бул адамдар менен аябай бат тил табышып кетиши. Анан ушунчалык тамаша көй турмушта дагы, үйдө дагы, башка чөйрөдө да ушундай. Анан бул кызыбыз аябай көп кырдуу талант. Бул кыз экөөбүз Ташкентте чогуу окканбыз. Бала кезден баштап чогуу окуп, чогуу иштеп келе жатабыз. Ушунча убакыттан бери ушул театрда канча спектакль болсо, ошол спектакльдердин бардыгында башкы ролдорду ойноп келе жатат. Чыгармачылык бийиктиктерди багындырып жатат. Надырбек Шамырзаев атындагы Ош облустук Куурчак театрынын көркөм жетекчиси Эшоңкул Боронбаевдин айтымында, Куурчак театрында коюлуучу спектакльдердин дээрлик 90%-ында Гүлбайрам Мажитова ролдорду аткарат. Анын өзгөчөлүгү бир эле учурда бир канча ролду жаратса да, ар биринде мыкты дейт. Бир өзгөчөлүгү Куурчакты дагы ошончолук баягы бөбөктөргө жеткирип ойноп, анын үстүндө ошол эле неменин ортосунда актер өзү дагы сахнада дагы башкача образдарды бергенге аракет кылат. Азыр ошол силер алган Гүласал Алиеванын Кушка айланган бала спектаклиндеги бир өзгөчөлүгү аркасында Куурчакка өзүнчө бир үн менен ошол күчүктү ойнойт. Күчүк өзүнчө бир образ жаратып, ал эми астында Тентек баланын Эркетайдын апасынын дагы берген немеси образы башкача. Экөө эки рөлдү аткарып атат, бирок Куурчактыкы өзүнчө бир неменики алдында аткарган апасы энесинин ролун аткарганы ал өзүнчө талантта, өзүнчө өзгөчөлүгү. Гүлбайрам Мажитова чыгармачылык чыйыр жолунда дагы нечендеген мыкты образдарды жаратып, кыргыз маданиятынын өнүгүүсүнө салымымды коссом деген ниетте. Ошондой эле жакынкы аралыкта 30 жылдык чыгармачылык кечемди өткөрсөм деп ниет кылып жүргөндүгүн белгиледи. Кудайдан араңдан зорго бизге bir жалгыз уул берсе, аны эркелетпей, эмне, могу сен эркелетейинби? Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.